Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн сиздерге өтө даамдуу ысык салаттын рецепти менен бөлүшө кетейин. Коноктор келгенде жасап дасторконуңуздарга сунсаңыздар болот. Өтө даамдуу салат, сөзсүз түрдө жасап көрүп, видеонун аягына чейин мен менен бирге болуңуздар. Эң биринчи ушундай уйдун сулпетин ушундай формада туурап алабыз. Ушундай көлөмдө болуш керек. Андан кийин этибизди мариновка жасайбыз. Туз салабыз. Андан кийин суюк май куябыз. Андан кийин кукурузный крахмал. Андан кийин соевый соус. Андан кийин майдалап тууралган чесногубузду салып, этибизди жакшылап аралаштырып, мариновка жасап, үстүн жаап, муздаткычка 1 сааттай коюп коебуз. Убактыңыздар көп болсо, 1-2 саат болсо да андан сонун болот. Эми брокколиду ушундай алып туурап алабыз. Чоң болсо, ушундай алып ортосунан бөлүп койсоңуздар болот, оозго баткыдай кылып. Андан кийин кайнап калган суубузга салып, 1-5 минутадай кайнатып алабыз. Өтө көп кайнатпаңыздар. 5 минутта жетиштүү. Мынакей кайнап чыкты. Эми суусун сарыктырып алабыз. Андан кийин бизде кабачок. Ушундай формада туурайбыз, оозго баткыдай кылып. Андан кийин баклажан. Баклажанды дагы дал ушундай кылып туурап алыңыздар. Туурап алдык. Эми бизде ушундай түстүү болгарский керек болот. Менде кызыл сары түсүн колдондум. Ушундай алып туурап алабыз аны дагы. Андан кийин бизде помидор. Помидорду дагы өтө майдалабай, оозго баткыдай кылып туурап алыңыздар. Андан кийин бизде туздалган бадыраң болот. Бадыраңдын жана кичинекей корнишонун да колдонсоңуздар өтө сонун кооздук берет. Ушундай алып туурап алабыз. Туурап алдык. Андан кийин бизде пиязды туурайбыз. Пиязды ушундай капталынан ушундай формада кылып туураңыздар. Туурап алдык. Эми сковородкабызга майдан куюп, чекесинен кууруп баштайбыз. Биринчи баклажаныбызды кууруйбуз. Өтө көп куурбаңыздар, 1-2 минутта жетиштүү болот. Кызара баштаганда эле ала баштаңыздар. Андан кийин бизде кабачокту кууруйбуз. Мынакей алып алдык. Эми болгарский. Майын жакшылап сарыктырып алыңыздар. Андан кийин бизде пиязыбызды кууруйлу. Пиязыбыз да куурулуп калды. Андан кийин кайра жаңы май куюп, тактабай туруп, этибизди салабыз. Ошондо этибиз жумшак, сонун болуп бышат. Отубузду кичине пасайтып, орточо кылып туруп, этибизди кичине кууруп туруп,
Капкагын жаап, бир 10-15 минутага дымдап коебуз. Мынакей этибиз да бышып чыкты, өтө жумшак, шордуу болуп бышты. Алып алдык. Эми салатыбызды чогултуп баштайлы. Брокколиди салдык, андан кийин баклажан, кабачок, перец, андан кийин туздалган бадыраңыбызды салабыз. Андан кийин пияз, помидор, андан кийин этибизди салып, үстүнө кинзадан себелеп, андан кийин ушундай салатный листьяны колубуз менен эле жулуп койсок болот. Татына жараша туз салабыз, соевый соус. Андан кийин ушундай салатка арналган соус бар менде. Өзүм жакшы көргөнүм үчүн кошуп койдум. Сиздер кошпой койсоңуздар деле болот. Андан кичине уксус, лимондун суусунан кичине сыгып кошуп, салатыбызды аралаштырып, өтө даамдуу салат болот. Мынакей салатыбыз даяр болду. Мынакей. Эми тарелкаларыбызга коздоп салып, үстүнө ушундай кунжут менен коздоп койсоңуздар болот. Анан дасторконуңуздарга, конокторуңуздарга тартсаңыздар өтө сонун болот. Сөзсүз түрдө сиздер да жасап көрүңүздөр, өтө даамдуу салат. Видео жаккан болсо, ой пикирлериңиздерди калтырып, лайк баса кетиңиздер. Бул мен үчүн өтө маанилүү. Кийинки жолу көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Алдыда дагы сонун рецепттер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Чоң рахмат.